Эркектердин тукумсуздугу бүгүнкү күндө өтө актуалдуу оорулардын катарында отурат тилекке каршы. Ошо менен чогуу эркектер өздөрү жакшы билишсе керек, биопсия яичко деген процедура болот. Бул процедуранын негизинде ошо жумуртканы хирургический жол менен ичин ачып, кичинекей чымчым этин алып, андан ары микроскоптон карап, уруктук барбы жокпу аныкталат. Көп учурда бул процедураны кереги жокто өткөрүп салышат. Бүгүнкү күнү ошол процедураны кандай шартта өткөрүш керек, кайсыл шартта өткөрбөш керек жөнүндө айтып бермекчимин. Биопсия яичко деген бул хирургический вмешательство болгондуктан муну өтө изилдеп туруп гана кылыш керек. Уруктуктун жок болуп калганына эң чоң эки себеп болот. Биринчиси бул обструктивный деп коет, то есть жумуртканын ичинде уруктук чыгып ичинде пайда болуп атат, бирок сыртка чыга албайт деген сөз. Ушул шартта албетте биопсия кылганда ичинен уруктук чыгылат. Экинчи учурда секреторный деп коет, уруктук жумуртканын ичинде иштебейт, чыкпайт, анын ичин ачып чыкканда эчтеке аныкталбайт. Ошондуктан ошонун астында, биопсиянын астында атайын ошону аныктай турган генетический анализдер болот. Ошол генетический анализдердин баары толук болгон шартта гана биопсия кылса болот. Эгерде аны аныктабай туруп, генетический жагын текшербей туруп, гормондордун ылдый өйдөсүн аныктабай туруп биопсия кылганда бул чоң ката болуп эсептелинет.